Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Аксару ма юдхилун насал джанната яумал кияма хислатан." Кыяматта инсандарды эң көп бейишке алып кире турган эки касиеттүү нерсе бар. Биринчisi такваллах, Аллах Тааланын жолунда таквадар болуп, Алланын буйругун аткарып, Аллах тыйып салган нерседен тыйылып, таква жолдо жүрүү. Экинчisi ва хуснул хулук, жакшы адеп ахлактуу болуу. Кээде таква болуп көрүнүүң мүмкүн. Ибадатта, исламда, намазда, орозуда, зекетте, хажда бекем болууң мүмкүн. Бирок адеп ахлакың барбы? Ата-энеге болгон мамиледе, кошнага болгон мамиледе, улууду урмат кылууда, кичүүнү иззат кылууда адеп ахлакың кандай? Урматтуу мусулман бир тууган, бейишке эң көп кирүүгө себеп боло турган таква жана адеп ахлак экен. Wa aksaru ma yudkhilun nas an-nar yawm al-qiyamah shay'an al-batn wal-farj. Адамдардын дозокко түшүүсүнө эң көп себеп боло турган нерсе курсак жана курсактын ылдыйы. Курсагыңа эмнеден жеп жатасың? Адалданбы же арамданбы? Ошондой эле акылыңа баш ийип атасыңбы же нафсыңдын кумарыңдын кулу болуп калгансыңбы? Адалары арамды билбестен эмне жолдо жүрүп атасың?